Мени бүгүн ойлондура турган бул тышкы карыз проблемасы эмес. Кыргызстан борбордук Азияда эле эмес, дүйнөдөгү финансылык борборго айланууга мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстанга бир 100 миллиард сомдон ашык акча ушул банк системасына киргизгенге мүмкүнчүлүк болуп турат да. Бул революция деген сөздүн оңгусунда бул жаңылануу, revolution деген жаңылануу дегенди билдирет да. Ошондуктан бизге мен ойлойм, Кыргыз эли бул сапар экономистти тандаш керек депчи. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Мен ушу шайлоого катышканымдын себеби бизде акча системасы өтө туура эмес иштейт да, улуттук банкчы. Кыргызстан дүйнөдөгү бир алдыңкы 6 мамлекетке кирет. Ушу эң кымбат кредит берип аткан өлкөлөрдү арасындачы. Мен ошол акча реформасын, акча системасын реформасын жазайын деген ниетим бар да. Ушу Кыргызстанда стабилдүүлүктү, финансылык стабилдүүлүктү орнотуп, анан ушу ишкерликти мындай каржылоо боюнча өзүнчө ушу программабыз бар да. Бул Кыргызстанга бир 100 миллиард сомдон ашык акча ушу банк системасына киргизгенге мүмкүнчүлүк болуп турат да. Биз акыркы ушу эгемендүүлүк жылдардын 27 жылда экономикага эч кандай көңүл бурулган жок. Бийликке улам келген президенттер өздөрүнүн саясий оппоненттердин аркасынан ушундай куугунтук кылып жүрүп эле ортодо эл чайналып калды да. Ошондуктан бизге мындай жаңы парадигмалар, жаңы программалар керек, жаңы көз караштар керек, экономикалык көз караштар. Бүгүн мына ушу сиздер коюп жаткан талапкерликте ушул бүгүн уже бир 80-ге жетип калды көрүнөт. Анткени саат сайын өсүп атат. Талапкерлерге бүгүн ушу мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнүн себеби биздин 5-октябрда болгон төңкөрүш дейбизби, же күч менен басып алды дейбизби, же революция дейбизби, буга ар бир жаран ар кандай өзүңүттө өзүнүн баасын берип жатат. Ошол революцияны сиз кандай баалайсыз? Революция деп айтканда, бул революция деген сөздүн оңгусунда бул жаңылануу, revolution деген жаңылануу дегенди билдирет да. Мен айтар элем, ушу президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен дагы эл өз чечимин чыгарат да. Бул эмне болду? Төңкөрүш болдубу же жаңылануу болдубу? Ошол бул элдин багы элегинен өтөт да. Кыргызстанда бүгүн биз айтып атабыз тышкы карыз депчи. Мени бүгүн ойлондура турган бул тышкы карыз проблемасы эмес. Мени бүгүн ойлондура турган элдин банк системасына болгон карызы. 150 миллиард сом карызы бар элдин. Бүгүн эл жылына ошол карыздын банк системасына, микрофинансы системасына болгон карыздын процентин төлөш үчүн эле 40 миллиардтай сом төгүшүп атат да. Бул деген өзгөчө айыл жергелеринде болгон мыдырын, болгон акчалардын бардыгын төгүп, ал аз келгенсип мүлкүн сатып да төгүп атат. Эмне себептен? Анткени мен жана айтып кеткендей 30-40% эмелер, кредиттер. Муну мындай ошол айыл жергесинде кирешелер менен жапканга мүмкүн эмес. Эл айла жоктон эле ошону колдонуп атат да. Менин максатым ушул банк системасын толугу менен реабилитация кылуу. Ошол кымбат кредиттеги өтө мындай кыйналып аткан адамдарыбыз көп да. Карызын төлөй албай жаткан, төлөй албайт дагы. Аны төлөш үчүн үйлөрүн, мүлктөрүн сатыш керек да. Ошолорду мындай карыздардан бошотуп азаттыкка чыгаруу болуп атат менин максатым. Мен ошого багы өз кандидатурамдын койгон негизги себебим дагы 20 жылдык эмгегимди мен эми Кудайдан эч кандай президенттик тактыны тилеген эмесмин. Мен Кудайдан бир ушу илим тилеп келдим. Ошол илимимди 20 жылдык тажрыйбамды ушу элге сунуштап
анан жеткирген болсом, анда мен дагы өзүм канааттанган болом да. Мына негизги менин мотивациям бул шайлоодо ушул. Ал эми сиз жогоруда айтып кеткен ушул биздин Кыргызстанга эң керектүү болуп турган экономика жагын бир калыпка салып кетүү жөндөмүңүздө президент болбой туруп эле, же болбосо финанс министри болуп, же болбосо жөнөкөй эле ошол катардагы жаран болуп ишке ашырсаңыз болбойбу, сөз жок президент болуш керекпи? Эми бул шайлоодо эмне үчүн бул программаны ишке ашырыш үчүн мен президент болушум керек? Эмне үчүн мен президенттикти каалап атам? Анткени себеби мындай системалуу бурулуштарды бир гана бийлик башында турган адам жасай алат экен. Кыргызстанга ушу параллелдүү алтын сом валютасын киргизейин деп атабыз да. Бул деген эмнени билдирет? Кыргызстан борбордук Азияда эле эмес, дүйнөдөгү финансылык борборго айланууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул деген Кыргызстанда канча деген алтын өндүрүүчү ишканалар бар. Ошол алтын өндүрүүчү ишканалардын алтындарын Кыргызстанга сактап кала турган механизмда дүйнөлүк бир финансылык борбор түзүү үчүн. Мына ушул программаларды мен Кудай кааласа биздин шайлоочуларга жеткирген аракет кылып атам. Жакшы экен абдан. Чындыгында эле сиздин сөзүңүздө карет жок. Бүгүн ошол биздин мына болуп жаткан окуялар 30 жылдан бери ошол ордубуздан жакшы жыл албай жатканыбыз негизи эле бизде эң негизги эле биздин ошол айыкпай аткан оорубуз бул финансылык жана экономикалык жетишпей жаткандыгыбыз, социалдык жактан элдердин муктаж болуп жаткандыгы, биздин бир топ эле эми айтканга даже оозуң барбайт, пайыз элдерибиз жакырчылык менен жашап жаткандыгы. Ал эми бүгүнкү күндөгү абалыбыз биздин абдан бир эч кандай эч жака колубузду да бутубузду да суна албаган бир туңгуюкка кептелип калганыбыз болуп жатат. Сиздин планыңыз абдан жакшы экен. Бирок бул жерде бир нерсе бар. Сиз ушул президенттикке талапкерлигиңизди коюп жатып, ушу мени эл түшүнүп шайлайт деп, канча эл ушу мени көтөрүп кете алат деп өзүңүзгө ишенесиз? Негизи мен өзүм эмес, мен 20 жылдык ошол эмгегиме ишенем. Мен ушул эмгек кыргыз элине бүгүнкү кыйчалыш абалда, кыйналып турган абалда кыргыз элин ушундай оор абалдан чыгарып кеткенине ишенем. Толук ишенем. Мынакей азыр силердин алдыңарда турам, журт сурап турам. Ушуну колума бергиле дегенде, эгер эл бербесе, колдоп бербесе, анда бул эми элдин чечими да. Элдин талабы ошондой. Ан сезими ошондой болот да. Канчалык бул дагы мен ушул программа менен элди дагы экзаменден өткөрөм да, тугу. Кыргызстанда 2 мамлекеттик банк бар. Азыр 3-өө болуп калды. Бул Айыл банк, РСК, анан Керемет банк. Менин негизги программамда ушул 3 банкты бириктирип бир мамлекеттик банк түзүү. Жана ушул банк аркылуу биз пайызы жок эле кредиттерди берсек болот да. Элдерге. Комиссия менен эле. Ал комиссия деген ошол банктын кызматкерлерине айлыгына, арендасына баарына жеткен эле пайыз алса жетиштүү болот. Экинчиден, мен жанагы айтып аткан валюталык башкаруу системасына өтсөк, Кыргызстанда кредиттин проценттери автоматтык түрдө түшөт. 10%га чейин эле болуп калат да. Бул рыноктун шартында, анткени себеби биздин сом долларга бир курс менен байланат да. Бул 10 жылда дагы, 5 жылда дагы, 10 жылда, 20 жылда бир курс менен тура берет. Мисалы, мындай система жана мен айтып өткөн 5 араб мамлекеттеринде 71 жылы орногон ушу валюталык башкаруу системасы. 50 жыл болду. 50 жыл мурун бир доллар 3,5 дирхам болчу да, 3,65 дирхам бул алардын эмеси. 50 жылдан бери алардын валютасынын курсу өзгөргөн жок. Ушул бойдон турат. Арабтардын мээсине да келбейт да, валюта девальвация болушу мүмкүн экен. Мына ошол системаны мен Кыргызстанга орнотсом,
анда элге айырмасы жок болуп калат. Сом кармагандынбы же доллар, евро кармагандын. Ошондуктан Кыргызстандын экономикасындагы баардык долларлар кайра эле биздин улуттук банктын резервине келет да. Эгерде биз ушул акча системабызды оңдобосок, анда экономика мындан дагы төмөндөйт дагы, элдин турмушу мындан да начарлайт. Анан бизде 3 жыл сайын эмес, 1-2 жыл сайын эле төңкөрүш боло берет да. Төңкөрүштүн негизги себептери бул биздин экономикалык абалда да, начар абалда. Канча деген мигранттар жумушсуз жүргөнүн себеби кетип аткан. Анткени экономика иштебесе, бизде жумушка жарак деген экономикалык активдүү миллион жараныбыз сыртта жүрсө, кантип биз экономиканы өнүктүрө алабыз да? Система жок демек, ошон үчүн өнүктүргөн жок. Мен жанагы валюталык башкаруу системасын алып келсем, анда бизде банк, жанагы мамлекеттик банк узак мөөнөттүү, проценти жок кредиттерди бере баштайт. Ишкерлик менен алек боло баштайт. Азыр сурасаңыздар, мисалы, ишканалар, көп ишканалар азыр банкрот болуп атат. Эмне себептен? Анткени жана чоң олчойгон проценттерди төлөй албай атат банктаргачы. Мындай болбош керек да. Бизден өнүп чыккан товардын 30% кредит болсо, проценти. Кантип ал товар башка Россияга же Казакстанга конкуренттүү боло алат? Боло албайт да. Ошондуктан бизге, мен ойлойм, Кыргыз эли бул сапар экономистти тандаш керек депчи. Эми мен башка кандидаттарга айтпайм, ал жаман, жакшы, ал кандидаттардын бардыгы Кыргыз элинин азаматтары, алар дагы патриоттор, алар да Кыргызстан өнүксүн деп аракет кылып аткандар. Бирок мен эми аларга жаман айтпайм, мен өзүмдүн программамда эле айтканы чыктым да, чынын айтсам. Оюңуз абдан жакшы экен. Мындай карап турсак, ушул бүгүнкү күнгө чейин дагы сизден башка келип аткан кандидаттардын Кыргызстанды өндүрүп кетүүдө бир жакшы пикирлери, жакшы пландары бар. Мүмкүн ошол жанагы президент бирөө эле экен да, биз 78-80 кишини шайлай албайбыз президент кылып. Мүмкүн баары биригип бир ыкка келип, баары бир ойлорун ортого салып, арасынан бир Кыргызстанды өндүрүп кете турган кишини шайлап, анан калгандары жардам берсе, мүмкүн чындыгында эле мамлекетибиз өнүгүп кетет. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.